Урматтуу Алмазбек Акунжанович, биз жакында эле ошол эл менен жолугушуп келгенде бир топ элдин көйгөйлүү маселелерин угуп келдик жеринен. Ошол учурда ошол Кара Суу шаарынын Телман айылындагы элдерибиз кайрылып атат. Жакында эле Өзбекстан менен граница чечилгенден кийин 75 гектар атайын сугат жери өткөзүлүп алган биздин мамлекетибизге. Былтыртан бери ошол жер иштетилбей турат дейт да. Быйыл дагы мына жазгы талаа иштери башталды, бирок бүгүнкү күнгө чейин ал жердин тагдыры чечиле элек дейт. Ошону ППСке мамлекеттик фонддун эсебине алып туруп элдерге аукцион түрүндө берсе, ошо айыл чарба багытындачы, өкмөткө дагы элге дагы бир топ пайда алып келмек деп суранып атышат элдерчи. Андан кийинки маселе ошо Жош айыл өкмөтүнүн Большевик же болбосо Кумарык айылында таза суу, ичүүчү суу менен сугат суу дагы бир топ көйгөй экен. Бүгүнкү күндө таза сууну алар ташып ичишиптир. Ошондуктан ушу боюнча да тиешелүү министрликке протоколдук поручение берип койсоңуз Жош айыл өкмөтү боюнча. Андан кийинки маселем ушул Кара Суу базары менен байланыштырган, шаары менен, райондук центр менен байланыштырган 30 адыр Кара Суу жолу бар, жалпы узундугу 16 километр. Бүгүнкү күндө аябай эле талкаланып, ремонтко, ушу жаңыдан салганга муктаж да. Бул маселе боюнча дагы бир топ көтөрүлгөнбүз. Ушул нерсени да тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуз. Андан кийинки маселе ушу сиздерди жакында эле мына Бишкек шаарында Панфилов паркында болуп өткөн аттракциондогу бир каргашалуу окуя боюнча көңүлүңүздөрдү бургум келип атат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушул жерге атайын техникалык көзөмөлдөр мына күн ысып калды. Бир эле Панфилов парк эмес, жалпылай кайсы жерде ошо оюн зоок аттракциондору болсо, ошону жыл сайын ушул сезондун башында техникалык көзөмөлдөн өткөзүп, жарандарыбыздын, балдарыбыздын көзөмөлүн багы күчөтсөк, техникалык коопсуздук бир таблицаларды койсок ошол жергечи атайын бир инструктаж өтүп туруп, анан кийин ошол нерселерди уюштурсак жакшы болмок. Андан кийин ушул лекарственное обеспечение боюнча мен ушул Ош облусунун бул облустук балдар больницасына барып келдим. Реанимациясынын абалы аябай кейиштүү абалда экен. Атайын ушу ИБЛ аппараттар 2 гана даана уштук бар экен, ал дагы эскилиги жетип калганчы. Ушул жаңы ушул заманбап оборудованиялар менен камсыз кылып берүү үчүн да ушул Минздравга бир тапшырма берип койсоңуз. Элдин суранычы, талабы. Чоң рахмат.